Çegara maselesinde de mına uşunday. Men kıyımın, sen kıyınsın dep, bardıq özünün kıyın ekenin dalildep, anan çegaranın janına barbastan turup, ayağının koynunda, ısık döşөгүндө жатып alıp, ertemene kaşasını jеп oturup, bana internet жазып болот, андай kılış gerek, mындай kılış gerek dep. Adamlar duruş turgan ustalar var ummatlı bir toğum. Dağı görüp atabız, dağı kurup attı çegaraga dep atabız. Eğer çegara taktalmayınca, anda problema buluverет. Bana ötkende kulundan adamlar gelişti. 3 adam geldi. En akıllı adamlar, yaşların yüzleri, başkalar gelip aytıp atat. Uktaganda deyt, tınçıkтай albayбыз, kadimkidей. Jana ok üstüngөн jаап turgan учурда эч нерсенин дамы сезилбей калат экен. Biz kulunduluqtar, ошо ызычуу болуп аткан жердегилер ошого биз макул элек, бизге зым менен болсо да тактап тосуп берсе, так биздин чегара деп билет эле. Кээ бир жерлер жыгалардык эмес же биздики эмес. Кээде алар биздики, кээде биз аларды кырый беребиз. Бирок маселе так болбой атпайбы? Маселе так болгондон кийин чегара кутур берилип кирип отуруп, чегара кетип калып атат. Аны адамдар түшүнгүсү келбей атат. Бирөөлөр маселени билбестен туруп эле жарма патриот болуп атат да. Kur'an erecesi vasulhu hayrun. Ança-munça hukuklardan geçip bolsa dağı biz jaraşууга жетип alıp turup taktap ala turgan bolsok bizdin kıyılbay turgan ömürlör kıyılbay turgan. Bul tınç жашоо деген söz. Hem tiyakta oktun nükkan adamlar köçögө çıga alбай кал, жашоо жүрбөй кal деген söz durmatlı bir turganım. Kur'an erecesi vasulhu hayrun deydi. Kuday Taalam жерди өзү кимге каалаганды берип кое берет. Айтыңыз. Чегара боюнча маселе чындыгында мисалы үчүн мындай да. Мисалы үчүн мынакей. Мен чегарага турам деп даярдандым да. Муну ак плакат турбайбы? Ушу плакат азыр Кыргызстан территориясы дейбиз да. Ана муну капталы талаш маселе. Талаш маселе bizde kança жылдан бери падышаларыбыз бар, бирок чечилбей келет. Анткени бизде көбүнчө уялышат да, ушуну мен чечип койсом, жерди сатып берген деп айтышат деген сөздөн коркуп, чегараны чечишпейт да. Жеке менин түшүнүгүм талаш маселеде макул. 60-ын аларга берип, 40-ы бизге калса дагы, берип болсо дагы чегараны тактап алыш керек да. Анткени чегара такталбай болгон сайын, бери кирип, коңшулар кирген сайын, ошака өтүп кетип атат дагы, биздин карта кыскарып кетип атат. Качан талаш маселе болгондо гана жанагы токтойт да. Азыр биздин президенттер жакшы ниети болуп туруп, мейли алар мисалы үчүн биз айтабыз да, 50 кылып бер десек, кошуна наразы болушу мүмкүн да. Ошого мейли кошунага 60-ын берип, 40-ын алып калсак деле чегара такталат да, анан токтоп калат. Бирок токтолбосо, талаш болгон сайын жарым метрден болуп туруп, бул жака келип калгандыгын биз билбей калып атабыз да. Түшүнүктүүбү? Ошого жеке менин пикирим, урматтуу бир туугандар, эгерде мамлекет тараптан саясий чечим кабыл алынса, ага каршы чыкпаш керек. Жерди сатып берди, анты. Ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'ниhi." Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Үйүндө туалети жок түзүгүрөк. Четинде кармап отур, четинде кармап отурасыз мисалы үчүн. Үйүндө банясы жок, изин жуунбайт. Жамгырга чыгып койгондо мойну мында жүрө бериши мүмкүн. Анан сүйлөгөнү чегарадан сүйлөйт да. Сен түшүнбөйсүң да кандай проблема бар экендигин. Ошого эгерде бизди мамлекет менен каалайт элем, ошону ушундай кылып талаш маселени бирге келип, мейли алардын макулдугу менен болсун, бирок такталып кала турган болсо, эгер биздин Кыргыз жарында калып калса, көчүрүп келип үй салып туруп, мына Өзбекстандын президенти Манас айылын салып койду 40-ды, бир айылдын бардыгын. Көчүрүп алып туруп, берип, бирок тактап ала турган болсо, адамдын каны төгүлбөйт эле да. Биздин динибизде, шариятыбызда Каабаны билесиңер, Кааба. Кааба дейт, Каабадан бир мусулмандын каны бийик турат. Эгерде бир мусулманды байлап алып туруп, Каабаңарды бузгула болсо, муну мусулманды өлтүрөбүз десе, бечара бир мусулман өлтүрөбүз десе, биз Каабаны бузуп беребиз. Анткени бир мусулмандын каны Каабадан бийик турат. Бизде чегарадан канча адам өлүп атат, урматтуу бир тууганым. Жер Кудайдыкы. Ошон үчүн чегараны такташ керек, ошого саясий чечим кабыл алып ушундай кылса, биз жанжал чыгарбашыбыз керек. Сатып берди дебеш керек, урматтуу бир тууган. Биздики ушундай, аны кыяматта териштирип алабыз, аз айтып бериш керек. Биде саясатта ушундай, акыйкатын түшүнбөйт, бирок жерди сатып берди, анты берди, минти берди деп ызычуу кыла берет.